Кыргызстандын 7 аймагынан 20га чукул аялуу балдар Египетте акысыз саякатка барды. Мындай самалык дүйнөнү көргүм келет долбоорунун алкагында Саян эл аралык спортту колдоо өнүктүрүү кайрымдуулук фондунун каржылоосунда уюштурулду. Ага жат жазуу боюнча жарыяланган сынактан жеңүүчү аталган мыкты балдар тандалды. Алгачкы жолу учакка түшүп, керемет дүйнөгө күбө болгон балдардын кубанычын кабарчыбыз Сейит Амираев айтып берет. Мирбек келечекте инженер болууну самайт. Учурда Бишкектеги мектеп-интернаттын 7-классында окуйт. Ал алгачкы ирет учакка чыгып, Египетти көргөн көзүнө ишене албай турат. Көптөн бери ушундай чет мамлекетке чыксам деп мындай көп каалайт элем да. Ошо өзүмдүн каалаган нерсем орундалды да. Ошого биякта эжелерге да чоң рахмат. Биякта эс алуу аябай сом болуп атат. Мага баары жакты. Бүт бассейни бар экен. Тамак ашы дагы ошо өзүнүн кайсын жегин келсе ошону алып жеткезин да. Бөлөк материкке учам деп да ойлогон эмесмин мен. Бул жака Африка жакты. Биякта бизде кыш болуп атса, биякта баягы эле жаймойдон эле калыр экен да. Мирбек сыяктуу 18 аялуу баланын кыялдары күтүүсүз орундалды. Алардын ар бири учакты теледен же интернеттен көрүп, ага чыгууну же чет өлкөгө сапар алууну ойлогон эмес. Бирок кайрымдуу инсандардын көмөгү менен Египеттеги саякат жордону Шарм-эль-Шейх шаарында эс алышты. Египет мамлекетинин Шарм-эль-Шейх шаарында Рейхана мейманканасында биздин эс алуубуз башталды. Азыр болсо балдар ачык асман алдында чогулуп, оюн ойноп, бири-бири менен таанышып жаткан кербези. Анда мен дагы топко кошулуп таанышып көрсөм. Менин сол жактагы байкенин аты Сыймык. Үй бүлөсүндө өзү жалгыз экен. Волейболго кызыгат экен. Келечектеги максаттар болсо Кыргызстанды дүйнөгө таанытып бизнесмен болоюн дейт экен. 3 жыл мурда сочинение жаздырып конкурс өткөргөн элек. Ошондон баштап ошо демерчү издеп баштадым. Ошо балдарга ошо сочинениеде көп балдар жазган экен. Ата меримине куса болгон, анан үй бүлө менен саякатка чыккан кандай болот, ата эне кандай, булар деген общежитие, мектеп, ошондон башка нерсени жашоодо көргөн эмеспиз деп жазыптыр да. Ал сочиненияден кийин бир ой келди, ушул балдарга саякат уюштуруп берейин депчи. Аялуу балдарга мындай саякатты дүйнөнү көргүм келет долбоору тартуулады. Ага Кыргызстандын 7 аймагынан тагдыр жазмышынан улам багар көрөрүнөн ажыраган балдар барды. Аларга кызыктуу саякатты Air Medic Kerben Travel туристик агенттиктери жана демөөрчү Саян эл аралык спортту колдоо жана өнүктүрүү кайрымдуулук фондусу уюштурду. Балдарды негизи чет жакка алып барып, бактылуулук, ата энеси бар балдар, ата энеси жок балдар кандай мамиледе болот деген ой келип, анан ушул тууралуу бизге мага сунуш кылган теге Kerben Travel компаниясы, жанагы Air Media компаниясы. Ушундай жетим балдарды, теге ата энеси жок, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды чет өлкөгө алып барып келсе кандай болот эже, ушуну уюштуруп бербейсизби деп бизге сунушталган. Мен анан жолдошум менен кеңешип, ушундай деп айтып атат, кандай кылсак деп биз өзүбүзгө кеңешип, анан биз макулдугубузду бердик. Кызыл деңиздин жээгинде жайгашкан 5 жылдыздуу мейманкана, бассейндер, аквапарк, түрдүү даамдуу тамактар, туристтер үчүн түзүлгөн мыкты шарттарда балдар жомоктогудай эс алышты. Кандай маанайлар? Жакшы. Эң сон жакшы сылтабыз. Аябай жакшы. Күн жылуу. Бул жакта суу болбойт экен. Бүт бар, мындайча айтканда 5 дегендей. Жакшы эс алып атам. Жакты бияка аябай. Эмнеси жакты? Күн жылуу. Такаларыжы да күнөө экскурсияларга алып барып келет. Ошолор жакты. Египетке саякатка балдарды тарбиячылар менен дарыгерлер да коштоп барды.
эс алууда таң атпай, деңиз жээгиндеги таза абада ден соолукту чыңдоочу көнүгүүлөр жасалып, серкектикке үндөлдү. Бүгүнкү экскурсиябыз Кызыл деңизге арналды. Биз Басми шарм аталышындагы кемеге түшүп, Тиран аралына жөнө бараткан кербезибиз. Басми шарм бизче которгондо жылмаюу, жакшы маанай дегенди түшүндүрөт. Албетте, бүгүнкү саякатыбыздагы балдарга өзгөчө эсте калаарлык маанайды тартуулайт деген ойдобуз. Балдар Кызыл деңизге сүзүп, кемеге түшүп, дайвинг аркылуу атайын кийимчен деңиз түбүнө чуңкуп, суу астындагы жаныбарлардын жашоосунан рахаттанышты. Бир апта Шарм-эль-Шейхтеги чөлдө унааларда жүрүп, керемет дүйнөгө саякат жасашты. Сейит Амираев, Эркабай Шералуулу, Элимбек Эмилбеков, жаңылыктар, Египет, Шарм-эль-Шейх шаары.